Жашаган үйүңүздөгү бөлмөлөрдүн бири сизге эмес, дуалдын ары жагындагы коңшуңузга таандык экенин элестете аласызбы? Ал бөлмө сиздин үйдүн ичинде болгону менен коңшуңуз уруксат бермейинче ал жакка кирүүгө мүмкүн эмес. Геосаясий термин менен айтканда, бул бөлмө анклав, же болбосо бир мамлекет менен курчалган экинчи мамлекеттин аймагы. Анклавдар адатта чек аралаш аймактарда жайгашат. Борбор Азия аймагында эле 8 анклав бар. Алардын пайда болушуна Совет бийлиги түрткү болгон. Ошол кездери большевиктер Фергана өрөөнүн чек аралаш аймактардагы улуттардын курамын эске албастан бөлүштүрүп салган. Мындан улам бир мамлекетке караштуу айыл экинчи мамлекеттин аймагына жайгашып калган. Ал кезде мамлекет бир болгондуктан бул багытта өтө чоң деле көйгөйлөр жаралган эмес. Советтер Союзу ыдырагандан кийин көз карандысыз мамлекеттер ортосунда чек ара мамычалары пайда болуп, айрым айылдар географиянын курмандыгына айланган. Анклавдардагы эң башкы көйгөй такталбаган чек аралар. Талаштуу аймактардагы кудукка, жайытка же суу бөлүштүрүүчү жайларга эки мамлекеттен ээлик кылууга аракеттенип келишет. Талаштуу тилкенин ала кандай жери үчүн эки тараптын тургундарынын ортосунда маал-маалы менен кагылыштар катталып турат. Мунун бир мисалы аймактагы эң чоң деп эсептелген Сох анклавы. Кыргызстандын Баткен облусунда жайгашкан бул аймак Өзбекстанга карайт. Ал жакта 60 миңден көп этникалык тажиктер отурукташкан. Аталган анклав толугу менен кайтарууда болгондуктан ал жакка ээн эркин кирүү оңой эмес. Чек аралаш жаңжалдардын көбү дал ушул Сохто катталат. Негизги талаш Сохтогу Чашма айылы менен Кыргызстанга караштуу Чечме айылынын ортосундагы аймакта жайгашкан булак үчүн жүрүп келет. Былтыр жазында суу талаштан улам тутанган жаңжалга байланыштуу коңшу мамлекеттердин тургундары бири-бирине таш ыргытып, бир нече үйдү өрттөп жиберишкен. Жыйынтыгында 200 адам жабыркаган. Сохтогу дагы бир негизги көйгөй анклавды Риштан шаары менен байланыштырып турган жол. Кыргыз тарап жолду 2013 жылы кезектеги жаңжалдан кийин жаап салган. 2019 жылы жол болгону 2 күнгө гана ачылган. Эми Өзбекстанга баруу үчүн соктуктар 2 эсе узун жолду айланып өтүүгө аргасыз. Сохтон аймагы бир аз кичирээк Ворух анклавы ошол эле Баткен облусундагы Тажикстандын аймагы. Расмий Душанбе Ворухту анклав деп эсептебейт. Болжол менен 12,5 миң гектарды түзгөн аралчада 35 миңдей адам жашайт. Колдонууга вето коюлган талаштуу аймактар Бишкек менен Дүйшөмбүнү айтыштырып келет. Андан сырткары Тажикстанды Ворух менен байланыштырчу транзиттик деген макамга ээ жол Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Ал жакта эч кандай көзөмөл өткөрмө бекеттери жана текшерүүлөрдүн жоктугу жол боюнда жайгашкан кыргыз айылдарынын тургундарынын нааразычылыгын жаратып келет. Ал эми Лейлек районунун Кыргызстандын башка аймагы менен байланыштырган негизги жол Тажикстанга жакын аймактан өтөт. Айланып өткөн жол курууга тажик тарап макулдугун бербей келет. Анткени кан жол салына турган аймактагы талаштуу болуп саналат. Жаңжалдарга себеп болгон дагы бир жагдай Төрткүл суу сактагычынын тосмосу. Ал аркылуу эки тараптын тең дыйкандарын суу менен камсыздаган дарыяны көзөмөлдөсө болот. Эки өлкө тең суу тосмого ээ болгусу келет. Талаштуу чек аралаш аймактарда чыңалуу абдан күч болгондуктан майда барат нерселерден деле талаш тартыштар тез тутанып турат. Борбор Азиядагы калган 6 анклав аянттары жана калкы боюнча өтө деле чоң эмес. Тажикстандын, Кыргызстандын аймагында Карайгач жана Өзбекстанда Сарвак деген айылдары бар. Кыргызстандын Өзбекстанда Барак анклавы жайгашкан. Ал эми Кыргызстандын аймагындагы Жаңгайыл, Чоңгара жана Шахмярдан анклавдары Өзбекстанга карайт. Бул майда анклавдардын тургундарынын дагы өз көйгөйлөрү бар. Бирок ал жактарда Сох менен Борухка салыштырмалуу бардык чек аралар такталгандыктан кырдаал анча деле курч эмес. Кошуна мамлекеттер жердин алакандай тилкеси үчүн канчалаган жылдардан бери талашып тартышып келиши бекеринен эмес. Талаштуу аймактардын бардыгы стратегиялык мааниге ээ. Бул тилкелерге ээ болгон тарап суу ресурстарын, транспорт артерияларын жана жайыттарды көзөмөлдөй алат. Бул жагынан алганда кошуна мамлекеттерди Сиам эгиздерине дагы салыштырса болот. Бирге болуу кыйын, ал эми бөлүнүү дээрлик мүмкүн эмес. Чек арадагы талаштуу аймактар боюнча сүйлөшүүлөр 30 жылдан бери уланып келет. Эки өлкөнүн тургундарынын ортосунда кезектеги жаңжал тутанганда эки тараптан комиссия түзүлүп, чоң убадалар айтылып, сүйлөшүүлөр жанданат, бирок кандайдыр бир жыйынтыктар чыга элек.